Анан Теңир мага мындай деди: "Бул тоонун тегерегинде 7 шээрлик эле жүрдүңөр, түндүктү карай кеткиле. Элге мындай буйрук бер: силер Сейирде жашаган бир тууганыңар Эйсаптын уулдары жашаган жерлерден өтөсүңөр. Алар силерден коркушат, бирок алар менен согушпагыла, сак болгула. Мен силерге алардын жеринен алакандай да жер бербейм, анткени Сейир тоосун Эйсаптын карамагына бергем. Тамакты алардан күмүшкө сатып алып жегиле, сууну алардан күмүшкө сатып алып ичкиле. Анткени Кудай Теңириң сенин бардык ишиңе батасын берип, ушул эбегейсиз чоң чөлдө жер кезип жүргөнүңдө калкалап келген. Кудай Теңириң сени менен 40 жыл бирге болду. Сен эч нерседен кем болгон жоксуң." Ошентип биз Эйлат менен Эцион Геберден чыгып, Сейир тоосунда жашаган бир тууганыбыз Эйсаптын уулдарынын жанынан түздүк менен Маап чөлүнө бет алдык. Теңир мага мындай деди: "Мааптыктар менен касташпа да согушпа. Мен сенин карамагыңа анын жеринен бербейм, анткени Ар шаарын Лот уулдарынын энчисине бергем." Мурун ал жерде Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эймимдер жашаган. Алар репалыктардын арасында Анактын уулдары болуп эсептелишчү. Мааптыктар болсо аларды эймимдер дешет. Сейирде болсо мурун хориликтер жашачу, бирок Эйсаптын уулдары ал жерди тартып алышкан. Исраил эли Теңир мураска берген жерди кантип ээлеп алса, Эйсаптын уулдары да аларды жок кылып, алардын жерин ошентип ээлеп алышкан. Теңир мага: "Жыйналып Зерет өрөөнүнөн өткүлө" деди. Ошондо биз Зерет өрөөнүнөн өттүк. Биз Кадеш Барнейден чыгып, Зерет өрөөнүнөн өткөнгө чейин 38 жыл өттү. Биздин арабыздагы согушка жараган эркек аттуунун баары кырылды, анткени Теңир аларга ушундай убада берген. Биздин арабыздан аларды жок кылыш үчүн алар кырылып жок болгончо Теңир өз колун алардын үстүнөн алган жок. Согушка жараган эркек аттуунун баары өлгөндөн кийин Теңир мага мындай деди: "Сен азыр Маап чек арасы Ардын жанынан өтүп, Амондуктарга жакындап калдың. Алар менен касташпа да согушпа. Мен сенин энчиңе Амондуктардын жеринен бербейм, анткени ал жерди Лоттун уулдарынын энчисине бергем." Ал жер репалыктардын да жери болуп эсептелчү. Мурун ал жерде репалыктар жашачу. Амондуктар болсо аларды Зумзумдуктар дешет. Алар Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эл болгон. Теңир аларды Амондуктардын көз алдында кырып салган. Амондуктар алардын жерин ээлеп алып, ошол жерге отурукташып калышкан. Теңир Сейирде жашаган Эйсаптын уулдарынын көз алдында хориликтерди кырып салгандай эле, Амондуктар да аларды кууп, алардын жерине отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин жашап калышты. Каптордон чыккан капторлуктар да, Азанын тегерегиндеги айыл кыштактарда жашаган абактыктарды кырып, алардын ордуна отурукташып алышты. Теңир мага: "Жыйналып жолго чыккыла да Арнон суусунан өткүлө. Эми мен Кешпон падышасы Аморлук Сихонду жери менен кошо колуңа берем. Ал жерди ээлей башта, аларга каршы согушач. Мен бүгүндөн баштап жер үстүндөгү элдерди сенден коркуп, үрөйү уча тургандай кылам. Сен жөнүндө уккандар сенден коркуп, үрөйү уча турган болушат" деген. Анан мен Кедемот чөлүнөн Кешпон падышасы Сихонго тынчтык жөнүндө сүйлөшкөнү элчилерди жөнөттүм. Алар ага мындай деп айтышты: "Сенин жериңен өтүүгө уруксат эт. Мен жол менен өтөм, оңго да солго да кайрылбайм. Тамак ашты мага күмүшкө сат, сатып алып жейин. Сууну да күмүшкө сат, сатып алып ичейин да бутум баскан жер менен гана өтүп кете берейин." Сейирде жашаган Эйсаптын уулдары менен Арда жашаган Мааптыктар мага кандай кылышса, Кудай Теңирибиз берип жаткан жерге Иордан аркылуу өтүп кеткенче, сен да ошондой кыл. Бирок Кешпон падышасы Сихон бизди өз жеринен өткөрүүгө макул болгон жок. Анткени Кудай Теңир аны сенин колуңа салып бериш үчүн өзүң көрүп тургандай аны катаалдантып, өжөрлөнтүп салган.